Парламенттик шайлоону өлкөнүн баш мыйзамын өзгөрткөндөн кийин өткөрүү боюнча долбоор кечээ парламентте сунушталып, дароо колдоо тапты. Ал эми президенттик шайлоо белгиленген мөөнөтүндө өтө берет дешет демилгечилер. Азыркы баш мыйзам боюнча Сооронбай Жээнбеков арызын жазып кызматын тапшырып кеткенден кийин 2021 жылдын 15 январына чейин болушу керектиги айтылган. Ошондой эле юристтер, эгерде конституцияга өзгөртүү киргизилбесе, анда Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчы болуп турган чакта ал шайлоолорго катыша албай турганын айтып жатышкан. Эми минтип баш мыйзамды өзгөртүү зарыл деген пикирлер келип чыкты. Ага депутаттар бир нече жүйөлөрдү келтирип жатышат. Азыркы учурда мөөнөтүнөн мурда жана кайра шайлоо өткөрүүнү токтото туруу өлкөдөгү оор кырдаал, келип чыккан кырдаалдан улам бизнес түзүмдөрүнүн экономикалык активдүүлүгүнүн азайгандыгы, бюджеттин киреше бөлүгүнүн кескин түрдө азайгандыгы жана COVID-19 инфекциясын жуктургандардын саны кескин түрүндө көбөйө башташы менен дагы белгиленет. Азыркы учурда мен айтып кеткендей бюджеттик тартыштык дагы аз эмес. Баш мыйзамга киргизиле турган өзгөртүүлөр алдын ала белгилүү. Эл өкүлдөрү өлкөдө президенттик же парламенттик башкаруу болобу, муну референдум аркылуу эл тандап алсын деген жыйынтыкка келишкен. Жоопкерчиликти толугу менен бирөө өзүнө алып, чечкиндүү саясат жүргүзүүсү үчүн ушундай жолго баруубуз керек деген көз караштар басымдуулук кылат. Андан тышкары депутаттардын санын кыскартуу керек деген сунуштар айтылып жатыптыр. Депутаттардын санына ар кандай цифрлар айтылып атат. 1,5 дейт, 96, 95 дегендей немелер болуп атат, бирок оптималдуу ушул 90 тегерегинде болот да. Ошого азыркы депутаттардын көпчүлүгү ушуга жетип калды. Ошол 90дон мындай 90 тегерегинде болсо оптималдуу болот деп. Анткени 44 район, 31 шаар ошолордун баардыгын кошкондо деле 75 тегерегинде болуп калат. Жана ошондой эле дагы баардык аймактарды камсыз кылыш үчүн, аймак менен көргөндө ошундай предварительный мындай айтканда санга туура келип атат да, ошол санга баардыгы макул болуп атат. Ал эми Өмүрбек Текебаев бул боюнча өзүнүн шартын коюп жатканы белгилүү болду. Мен бир шарт менен бүгүнкү парламенттик башкаруу системасы сакталат, бирок өкмөт күчөйт, премьер-министр күчөйт, президент өзүнүн ыйгарым укуктарын жоготуп аксакалга айланат. Президент түз эмес, коллегия выборщиков шайлайт деген принциптерге болсо мен колдоймун деп кол коюп бердим. Президенттик шайлоо аяктаганча бул өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жетишебиз дешет депутаттар. Ал эми парламенттик кайра шайлоо 1-июндан кечиктирилбей өтүүсү зарыл. Шайлоо мыйзамдарына Алтынбек Сулайманов баштаган бир катар депутаттардын сунушу менен өзгөртүү киргизилип жатат. Ага шайлоо күрөөсүн 1 миллион сомго төмөндөтүү, босого чегин 3%га түшүрүү жана форма 2 менен добуш берүүнү жокко чыгаруу сунуштары камтылган. Андан башкалары кирбей калган. Мамлекеттик кызматта иштеп аткандарды ордун таштап же шайлоого барсын, же жумушун кылсын деген сунуш бар. Региональный порогту 0,7ден 0,3гө түшүрөлү деген сунуштар болду. Мирлан Бакировдун акыркы 2 күндө 3 күндүн ичинде списокти кайрадан түзүү, политсоветтин негизинде түзүү деген ал сунуш бар болчу. 2 жолу депутаттан ашык болбосун деген ал сунуш бар болчу. Мына бул негизги нерсеге тоскоол болбосун деп эле биз ошону четке кактык. Мыйзам долбоору кечээ парламенттеги 84 депутаттын макулдугу менен колдоо тапты. Эми президент кол койсо эле күчүнө кирет деп турушат. Бирок Садыр Жапаров өзүнүн Твиттердеги баракчасына жазган билдирүүсүнө караганда, парламенттик шайлоонун мөөнөтүн создуктурууга макул эмес жана элдин талабын эске алары маалым болду. Урматтуу кыргызстандыктар, эч камсанабаңыздар. Жасалып жаткан иштерибиздин баары элдин кызыкчылыгы үчүн болуп жатат. Эл 30 жылдан бери талап кылып, бирок максатына жетпей келе жаткан иштер сөзсүз ишке ашырылат. Бул буттоосуулар болбосо, баш мыйзам эл каалагандай кабыл алынат. Шайлоолор буйруса мартка чейин бүтөт. Парламент июнга чейин отурбайт. Кечээки мыйзамга запас убакыт алалы деп реформалар июнга чейин бүтүш керек экендигин белгилеп коюшуптур. Кыскасы парламент июнга чейин олтурат экен деп паника болбогула. 30 жылдан бери тили сайрап, бирок колунан эч нерсе келбеген, эч бир алгылыктуу иш жасабаган саясатчыларга ишенбегиле. Баары жакшы болот. Буга чейин парламентарийлер Садыр Жапаровка саман төшөп, аны шайлоого катыштырууга жана анын бийлигин чыңдоого шарт түзүп жатат деген пикирлер айтыла баштаган. Садыр Жапаровдун бул билдирүүсү ал күмөн саноолорго чекит койду көрүнөт. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.